Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана сабагыбыздын темасы жер тибиндеги жана гигант планеталар деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар, планеталардын типтерин аныктайсыңар. Жер тибиндеги жана гигант планеталарга кайсылар кирерин билесиңер. Ошондой эле ар бир планетадагы физикалык шарт менен таанышасыңар. Мурунку сабакта балдар эсиңерде болсо, биз ушул күн системасынын түзүлүшү жөнүндө сөз кылдык элек. Мына бул жерде күн системасы борборунда күн жылдызы жайгашкан жана 9 планетадан турган системадан турат дейбиз. Демек, планеталар жер тибиндеги жана гигант планеталар болуп дагы бөлүнөт дедик элек, Жер тибиндегилер кайсылар кирет дедик элек. Демек, бул жерде Меркурий, Чолпон, Жер, Марс жана Плутон планеталары бул жер тибиндеги планеталар дедик элек. Жана Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун планеталары болсо гигант планеталарга кирет дегенбиз. Демек, планеталар жалпысынан жер тибиндеги планеталар жана гигант планеталар болуп экиге бөлүнөт. Эми ушул ар бир типтеги планеталарга жана алардын касиеттерине токтоло кетели. Биринчи, жер тибиндеги планеталар деп атабыз. Жер тибиндеги планеталардын касиеттерине токтоло кетсек, мына жер тибиндеги планеталарга биз жогоруда айтып кеткендей, Меркурий, Чолпон же Венера деп да аталат, кыргызчасы Чолпон, Жер жана Марс планетасы. Азыр болсо балдар, ушул жер тибиндеги планеталар жана алардын касиеттери боюнча видео тосмага көңүл буралы, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Боюнча алар төмөндөгүдөй тартипте жайланышкан. Меркурий, Чолпон, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун. Физикалык мүнөздөмөлөр боюнча бул 8 планета 2 группага бөлүнүшөт. Меркурий, Чолпон, Жер жана Марс планеталары окшоштуктары боюнча жер тибиндеги планеталарга киришет. Бул планеталардын баарысы өлчөмдөрү жана массалары боюнча анча чоң эмес, үстүнкү беттери катуу, жер тыгыздыгына жакын орточо тыгыздыкта жана Меркурийден башкалары атмосфералуу. Жер тибиндеги планеталардын физикалык мүнөздөмөлөрү негизинен радардык жана космостук техника ыкмалары менен аныкталган. Меркурий бул планета күнгө жакын турган эң биринчи планета. Ал айдан бир аз гана чоң. Анын орточо тыгыздыгы дээрлик жердикиндей. Радиолокациялык байкоо жүргүзүүнүн негизинде анын өтө жай кыймылда боло тургандыгы аныкталган. Анын өз огунун айланасында айланышы 58,65 жер суткасын түзүп, күндүн айланасында айланышы 88 суткага барабар. Меркурий планетасынын экваторуна күн нуру түшкөн жериндеги бетинин температурасы 400 градус Цельсиядан жогору болуп, түнкүсүн ошол эле жердин температурасы -180 градус Цельсияга чейин төмөндөйт. Анын күндүн нуру тийген жеринде Коргошун, Калай, Алтургай, Цинкдай эрип кетет. Ал планетанын бети көп чуңкурчалат, башкача айтканда кратерлер менен толгондуктан сүрөтү боюнча айдын бетинен айырмалап түшүнүү өтө кыйын. Анын спутниги жок. Чолпон же Венера. Чолпон планетасы өз көлөмү боюнча жерден бир аз гана кичине. Чолпон күндөн санаганда экинчи планета. Планетанын атмосферасынын 97%-ын көмүр кычкыл газы, 2%-ын азот, 0,1%-ын кычкылтек жана 0,5%-ын суу буусу түзөт. Анын атмосферасынын төмөнкү катмарында жана бетинде температуранын жогору болушу парник эффектиси менен түшүндүрүлөт. Күн нурунун энергиясы анын төмөнкү катмарына жутулат да, кайра инфранур түрүндө нурланып, көчөт тигилген парниктерге жылуулук кармалган сыяктуу, анын атмосферасынын тыгыз катмарында сыртка чыга албай кармалып калат. Натыйжада планетанын бетинин жана бетине жакын жайгашкан атмосферасынын катмарында жылуулук жогорулайт.
Чолпон планетасынын бетинен улам бийиктеген сайын анын температурасы төмөндөп, стратосферасында суутек газы өкүм сүрөт. Жер күндөн тарта 3-чү планета. Күн системасындагы эң кооз планета. Экваториалдык радиусу 6378 километр жана орточо радиусу 6371 километр келген сфероид формасында. Россиялык жана америкалык планеталар аралык автоматтык станциялар аркылуу жер бир нече жолу фотосүрөттөргө тартылып алынган. Орточо тыгыздыгы 5,52 грамм сантиметр куб. Күндөн баштап санаганда 4-чү планета Марс планетасы. Марс планетасы да жер тибиндеги планетага кирип, диаметри жердикинен 2 эсеге жакын кичине. Анын орбитасынын эллипстик фокусунан борборуна чейинки аралыктын чоң жармогуна болгон катышы чоң болгондуктан ал улуу тогошуу учурунда перигелийинде жарыктыгы боюнча Чолпон планетасынан кийинки орунду ээлеп, асман сферасынан балбылап жакшы көрүнөт. Марс планетасынын суткасы 24 саат 37 мүнөт 23 секундту түзүп, күндү толук бир айланып чыгуусу 687 жер суткасына барабар. Марстын 1877 жылы америкалык астроном Холл ачкан Фобос жана Деймос деген табигый спутниктери бар. Марста жылдын узактыгы жердикине салыштырганда 2 эсеге жакын узактык кылат. Анын орбиталык тегиздиги эклиптикалык тегиздикке 24 градус 56 минута бурчка жантайгандыктан жердики сыяктуу жыл мезгилинин алмашуулары да болуп турат. Мына балдар. Демек, жер тибиндеги планеталар боюнча жакшы эле маалымат алдыңар деп ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы, алардын жалпылаштырылган касиеттерине дагы көңүл буралы. Ал кандай касиеттер? Демек, жер тибиндеги планеталар төмөндөгүдөй жалпы касиеттерге. Булар, биринчиден, үстүңкү бети катуу абалда болот. Экинчиден, өлчөмдөрү болжолу менен жердикине жакынкы өлчөмдө болот. Тыгыздыктары болжолдуу түрдө барабар жана жандоочулары жокко эсе же болбосо өтө эле аз. Мисалга, Меркурийдики силер көргөндөй жандоочусу жок, Чолпондуку жандоочусу жок. Ал эми жердики бир жандоочу, Марстыкы 2 жандоочу. Мына силер көрүп тургандай, демек алардын же жандоочулары жок болушу мүмкүн экен, же болбосо өтө эле аз болушу мүмкүн экен балдар. Мына демек жер тибиндеги планеталардын ушундай жалпы касиеттери бар. Ошондой эле бул планеталардын эклиптика тегиздигине карата окторунун жайгашышындагы карап кетели. Мисалы, Меркурий планетасыныкы 0,1 градусту түзөт. Чолпон планетасыныкы 177 градусту түзөт. Жердики 23 градусту жана Марс планетасыныкы 25 градусту. Мына бул жерде көрүп атсаңар керек, демек Чолпон планетасынын айлануу огу берки планеталарына караганда тескери багытта болуп атат. Бул кандайча? Негизи тескери багытта эмес, ал оң эле багытта болгону анын огу эклиптика тегиздигине караганда болжол менен 180 градуска же болбосо карама каршы багытта жайгашат экен. Ошондуктан ал тескери багыттагыдай бизге көрүнөт балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде 1-2 суроого жооп берели. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Жер тибиндеги планеталардын кайсынысы атмосферага ээ эмес? Биринчи Марс, экинчи Жер, үчүнчү Чолпон, төртүнчү Меркурий. Мен оюмча бул суроого оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп Меркурий планетасы атмосферага ээ эмес экен. Ал эми Марс, Чолпон планетасы атмосферага ээ экен. Албетте жердикиндей болгон жашоого мүмкүн болбогон атмосфера болбосо дагы алар кандайдыр бир элементтерден турган атмосферага ээ экен балдар. Кийинки суроо. Жер тибиндеги планеталардын ичинен кайсы планетанын өз огунда айлануусу жана эклиптика тегиздигине карата жантайы бурчу жердикине өтө жакын? Биринчи Меркурий, экинчи Марс, үчүнчү Чолпон, төртүнчү Плутон. Мен оюмча бул суроого эле оңой жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп
Марс планетасы. Марс планетасы өтө эле жакын экен. Жер тибиндеги планеталардын ичинен ушул планета өз огунда айлануусу болжол менен ушу 24 саатка барабар болуп калат дагы, жердикине жакыныраак болуп калат. Эклиптика тегиздигине карата жантайы бурчу дагы жердикине өтө жакын. Ошондуктан келечекте окумуштуулар ушул планетага көптөгөн экспедицияларды жүргүзүү максатты коюп жатышат. Анда эмесе сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Экинчи бөлүгү болсо гигант планеталарга арналмакчы. Демек, гигант планеталарга биринчи эле Юпитер планетасы, Сатурн планетасы, Уран планетасы жана Нептун планетасы. Эми ушул гигант планеталар боюнча дагы видео тасмага көңүл буралы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Гигант планеталар. Гигант планеталарга Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун кирет. 4 гигант планетанын ичинен баарынан жакшы изилденгени Юпитер болуп эсептелет. Юпитер бул группанын эң чоң планетасы. Гигант планеталардан бизге жана күнгө жакыны. Юпитердин айлануугу анын орбитасынын тегиздигине дээрлик перпендикуляр. Ошого байланыштуу анда жарыктануу шартынын мезгилдүү өзгөрүүсү болбойт. Юпитердин экватордук радиусу 71400 километрге жана уюлунун радиусу 66900 километрге барабар. Бул планетанын кысылышынын эң чоң болушу анын өз огунун айланасында өтө тез айланышы менен түшүндүрүлөт. Анын экватордук бөлүгүндөгү айланышы 9 саат 50,6 мүнөт жана орто кеңдигиндеги бөлүгүнүн айланышы 9 саат 55,7 мүнөттү түзөт. Юпитердин экватордук жана уюлдук бөлүктөрүнүн айлануу ылдамдыктарынын түрдүү болушу ал катуу тело эмес, газ же суюктук түрүндөгү тело экенин түшүндүрөт. Гигант планета Юпитердин атмосферасы негизинен суутектин молекулаларынан, метандан жана көп сандаган гелийден турары аныкталган. Жер атмосферасында пайда болуучу өтө кубаттуу куюн Юпитер атмосферасында андан да күчтүү болот. Юпитердин куюнунун өзгөчөлүгү өтө туруктуу болуп, жашоо убактысы 100 000 жылды түзүп, анын бетиндеги кызыл тактын болушу ушул кубулуш аркылуу түшүндүрүлөт. Сатурн. Сатурн да гигант планета. Анын күндү толук бир айланып чыгуусу 29,5 жылды түзөт. Өз огунун айланасында айлануусу анын экваторунда 10 саат 14 мүнөткө жана экватордон алыс орто кеңдигинде 10 саат 39 мүнөткө барабар. Сатурндун экваторунун радиусу 60240 километр болуп, массасы жердикине салыштырганда 95 эсе чоң. Андагы эркин түшүү ылдамдануусу 1100 см секунда квадратка барабар болору жогорку тактыкта аныкталды. Анын айланасында азыр белгилүү болгон 47 спутниги жана кооз шакектеринин катмарлары орун алган. Спутниктердин дагы жаңы ачылыштары болушу ыктымал. Уран. Уран жана Нептун гигант планеталары физикалык көп касиеттери боюнча бири-бирине окшош. Уран планетасынын радиусу 26200 километр экендиги аныкталган. Анын орточо тыгыздыгы 1,71 грамм сантиметр кубту түзөт. Өз огунун айланасында айланышы өтө эле тез болуп, 10 саат 49 мүнөттү түзөт. Уран планетасынын бетинин температурасы -220 градус Цельсийге барабар. Уран планетасынын азыркы кезде белгилүү болгон 27 жандоочусу бар. Нептун планетасы Күн системасындагы 8-чи жана азыркы кездеги акыркы гигант планета катарында эсептелинет. Анын радиусу 24300 километрди түзүп, орточо тыгыздыгы 1,72 грамм сантиметр кубка барабар. Анын орбиталдык тегиздиги эклиптикалык тегиздикке 29 градуска жантайуу менен күндү 165 жылда бир айланып чыгып, өз огунун айланасында айланышы 15 саат 48 мүнөттү түзөт. Нептун планетасынын бетинин температурасы 170 градус Цельсийге барабар. Нептун планетасынын 13 табигый жандоочусу бар. Мына балдар. Гигант планеталардагы кандай касиеттерге ээ экендигин көрдүңөр, Ошондой эле жер тибиндеги планеталар сымал эле гигант планеталардын дагы жалпылаштырылган касиеттери бар. Кана ошол жалпылаштырылган касиеттерин карап көрөлүчү.
Гигант планеталар биринчиден булардын өлчөмдөрү жерге салыштырмалуу өтө эле чоң болуп саналат. Жана планета газ же суюктуктардан турат. Жер тибиндеги планеталарга окшоп катуу заттардан эмес, булардын жалпы массасы газ же суюктуктардан турат. Ушундай эле улардын жандоочулары жер планеталарына салыштырмалуу өтө эле көп. Силер жогоруда көрдүңөр, 13 жандоочусу, мисалы Юпитер, Сатурн аркы 28-27 жандоочуга чейин. Кийинки изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен улам жаңы жандоочулары ачылып атат алардын. Жана ошондой эле өз огунда айлануу мезгили дагы кичине болуп саналат экен булардын. Гигант планеталардын дагы эклиптика тегиздигине карата жайгашуусун карап көрөлү. Юпитер 3 градус жантаюуда жайгашкан, Сатурн планетасы 27 градус, Уран планетасы 98 градус, жана Нептун планетасы 30 градустук жантаюуда жайгашкан. Ошондой эле силер гигант планеталарды караганда дагы, жер тибиндеги планеталарды караганда дагы эки аномалдуу планеталарга көңүл бөлдүңөр, Булар кайсылар? Албетте, Чолпон планетасы жана Уран планетасы. Демек, Чолпон планетасынын эклиптика тегиздигине карата жайгашуусу 177 градуска барабар. Башкача айтканда, тескери карама-каршы багытта жайгашкандай болуп жайгашкан. Ошондуктан анын айлануу огу дагы берки планеталарга караганда тескери багытта болот. Ошондой эле экинчиси Уран планетасы. Мунун жайгашуусу эклиптика тегиздигине карата 98 градусту түзөт дагы. Ал ошо айлануу огуна карата ошо эклиптикага жатып тургандай сезилет. Демек, мына ушундай планеталардын ичинде дагы эки аномалдуу планетаны айтып көрсөтсөк болот экен балдар. Булардын мындай аномалдуулукка келиши окумуштуулар ар кандай гипотезаларды сунуштоодо. Алардын ичинен ушул космостук ар кандай жарылуулардан, ошолордун таасири булардын кыймылына жана алардын жайгашуусуна өтө чоң таасирин тийгизген деген көптөгөн божомолдоолор бар. Демек, күн системасындагы планеталар жер тибиндеги планеталар жана гигант планеталар болуп бөлүнөт дедик. Жер тибиндеги планеталарга булар Меркурий, Чолпон, Жер жана Марс кирсе, гигант планеталарга Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун планетасы кирет экен. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандар боюнча дагы бышыктоо максатында эки суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңө бурам. Гигант планеталардын газ же суюктуктардан турарын кандай байкоолордон билсек болот? Биринчи, уюлдук жана экватордук айлануу кыймылынын айырмалуулугунан. Экинчиси, орбиталык тегиздигинин эклиптика тегиздиги менен түзгөн бурчу чоңдугунан. Ушул экөөнүн кайсынысы туура деп ойлойсуңар балдар? Мен оюмча ойлонуп туура жообуңарды бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп биринчиси, уюлдук жана экватордук айлануу кыймылы бул планеталардын айырмалуу болот экен. Анткени булар жалпы газ же суюктуктан тургандыктан алардын айлануу кыймылы экваторго жакын жерде чоң дагы ылдамдыгы, ал эми уюлдарга жакын жерде ылдамдыгы аз болуп, башкача айтканда булардын катмарларынын ылдамдыгы бири-биринен айырмалуу болот экен. Мына ошонун негизинде дагы биз ал планеталардын газ же суюктуктардан турарын билсек болот балдар. Кийинки суроо. Айлануу огу эклиптика тегиздигине карата болжол менен 100 градус бурчка кыйшайган планетаны көрсөт. Биринчи Юпитер, экинчи Сатурн, үчүнчү Уран, төртүнчү Нептун. Мен оюмча бул суроого деле оңой эле жоопту бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп Уран планетасы деп айтканбыз, Анда эмесе балдар, ушу менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен жер тибиндеги планеталарды карадык, гигант планеталардын касиеттерин карадык жана ушул ар типтеги планеталардын окшоштуктары жана айырмачылыктарына көңүл бурдук. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.